Бул бардык шарты бар Батир Улан Сыдыковдун карындашына таандык. Карындашы көп жылдан бери үй алууну самап, чет өлкөдө мигрант болуп эмгектенүүдө. Батир алууда каражаты жетпей, Ордо Мурас турак жай долбоорунун социалдык багыттагы каржылоосуна кайрылган. Натыйжада каланын Мыктар районунан жаңы курулган көп кабаттуу үйдөн 2 бөлмөлүү 60 чарчы метрден турган батирлүү болуп кубанычында чек жок. Карындашы чет өлкөдө болгондуктан үйдү ижарага берип койгон. Төлөм ижара акысы аркылуу гана жабылууда. Үй 1 миллион 600 миңге бааланган. Ош шаарына келип, Ош районунан Ордо Мурас долбоор, турак жай долбоорунан мындай 2 бөлмөлүү 60 квадраттан турган квартира сатып алдым. Баштапкы пайызын 35% төлөдүк биз. Калганын 65% ушул Ордо Мурас жардам берип атат төлөп. Азыр квартираны киргизип койгонбуз. Ошол төлөп атышат азыр ошентип жардам болуп атат. Россиядан эми 2 жыл, 3 жыл, же 4 жыл акча топтойм деп кыйналгандан көрө ушул деле бир оңой жолу бар экен ушундай. Сиздин кезеңиз келип калды. Эми тапкан үйүңүздүн Ордо Мурас турак жай долбоорунун кеңсеси Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Кайрылган жарандардын сап башындагылар ак өргөлүү болуу алдында. Зымырат Сайбалиева февраль айында капчыгына жараша 35% баштапкы төлөмүн төккөн. Жакын арада батирлүү болот. Долбоордун башка ипотекалык компаниядан артыкчылыгы көп документти талап кылбайт жана социалдык каржылоосу көпчүлүктү ынандырат. Мурда деле биз ипотека кредиттерге барып жүргөнбүз. Татаал документтери көп чуркатып жүргөн. Эмени самый главный. Буларга эки эле варианты тек паспорт и өзүңдүн паспортуң. Ушул бизге өтө жеңилдик кылды. Убактыбыз кетпеди. Түз эле түшүндүрө алышты. Кыйналбадык, кысталбадык. Анан эле мына бүгүн эртең үй келет деп Зейне келип калган өтө кубанычтуу болуп, толкунданып силерге айтып отурабыз. Белгилүү ырчы Гүлжигит Сатыбеков дагы дал ушул Ордо Мурас коммерциялык эмес корпоративинин ак өргөсүнө ээ болгон. Батир 4 бөлмөдөн туруп заманбап жаңы шарты бар. Ырчы мээнети менен кыялындагы батирге ээ болгонун кубануу менен белгилейт. Долбоордун үстөксүз жана ыңгайлуу экенине басым жасаган. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен дагы бир жат амандашып турганыма кубанычтамын. Сиздерге айта турган нерсе Ордо Мурас долбоорунан 8 миллионго үй алдык. Ал эми 35%дык төлөм бердик, калганын болсо Ордо Мурас долбоору өздөрү каржылады. Бул 10 жылга пайызсыз төлөм менен төлөнөт. Буюрса мен өзүмдүн тилегимдеги максатымдагы өзүм кыялданган үйгө жеттим деп ойлоймун. Ордо Мурас турак жай долбоору ар бир жарандын турак жайлуу болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берет. Атабайсак жер үй, жер тилкеси жана батир сатып алуу кеңири каралган. Үстөк пайызы жок, 10 жылга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Социалдык багыттагы долбоор ишмердүүлүгүн баштаганына 1 жыл убакыт боло элек. Бирок карапайым калкты турак жай менен камсыздоо үчүн эң жөнөкөй шарт жана төлөмдөрдү сунуштап, 12 жаранга ак өргө ачкычтарын тапшырган. Биздин Ордо Мурас долбоорубуз калк үчүн, кыргызстандыктар үчүн эң жөнөкөй, эң ыңгайлуу, эң ушунчалык бардык талаптарга туура келген долбоор. Анткени биздин негизги максат ар бир кыргызстандык, бизге кайрылган кыргызстандыктын бардыгын турак жай менен камсыздоо. Үй сатып алганга, квартира сатып алганга, жер тилке сатып алганга, жер тилкеге үй курганга дагы 1 миллион 700 миң сомго чейин бөлүнөт. Анын болгону эле 150 миң сом топтош керек. Шарттары жеңил, арзан жана сапаттуу турак жайлуу болууну самаган жарандар Ордо Мурас турак жай долбооруна кайрылса болот. Бишкек жана Ош шаарындагы кеңселери ар дайым ачык. Байланыш телефондору 0559 07 11 77, 0778 84 70 59. Ордо Мурас ар бир жанга ак өргө. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар.